Белгилүү куудул Тынар Курбаналиев Фейсбук баракчасына. Урматтуу достор, биздин саясатчылардын туура эмес жумуш жасап жатканын сатира менен элге жеткиргеним туура элеби? Эгерде туура болсо, анда эмнеге мага кысым башталды? Түшүнбөй калдым, деген билдирүүсүн жазган. Бул билдирүү кимге карата жазылганын билүү үчүн куудул мырзага байланышканыбызда, былтыр ден соолугу менен алпурушуп жүрүп чектөө кабыл алгандыгы тууралуу жанымдагы адамдар сүрөт жибергенде гана уктум. Убагында Маданият министрлигине барбаганымдын себеби ушунда. Чектөө кабыл алгандык сөз эркиндигин чектөө менен барабар. Биз деле сатира жазып жатканда биринчи кезекте юридикалык жагын ойлойбуз. Буйрутма менен ойноп бер деген сунуштар көп болот. Бирок бизге элдин көйгөйүн чагылдырган сатираларды ойноо маанилүү. Ал эми так маалыматты Маданият министрлигинен алсаңыздар болот. Ошолор билишет, деген жоопту алдык. Кысым көрсөтүү окуясы боюнча маалыматты бышыктоо максатында Маданият министрлигине байланышканыбызда аталган кызматтын пресс катчысы Айнура Асанбаева төмөндөгүлөрдү билдирди. Былтыр Маданият министрлигине Тынар Курбаналиевдин тамашалары чегинен ашып бараткандыгы, адамдын аброюна шек келтирип, элди уруштурууга жана чагымчылдыкка үндөгөн тамашалары боюнча элдин атынан кайрылуу келген. Аталган кайрылууга көп киши кол коюптур. Дал ошол учурда агай ооруканада болуп, байланыша албай койгонбуз. Сатира өзүңүздөр билгендей адамды каймана түрүндө шылдыңдабай, тамашалабай, айтор атайын жолдору менен элге жеткирет. Ошол эле мезгилде өлкөнүн стабилдүүлүгүн сактап, улуттардын араздашуусуна алып келбеши керек. Адам өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөбөй, адамдын аброюна шек келтирбеш керек деген гана нерсени айтып келебиз. Андан башка талапты койбойбуз. Баш мыйзамыбызда жазылгандай, улуттун жашоосуна, өлкөнүн стабилдүүлүгүнө, адамдын аброюна шек келтирбеген жана ынтымакка алып келген сатиралар болуш керек. Тынар Курбаналиевдин кысым көрсөтүп жатат дегенине таң калдым. Кысым болсо конкреттүү кысымды айтыш керек. Биз тараптан муну чыгарыңыз, тигини чыгарбаңыз деген атайын кысым болгон эмес. Ал эми чектөө кабыл алынган эмес.